бизге окшоп ыйлабасын, балдарды коргойлуу деген тилектерин билдиришти энелер. Кыял Шаршиева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиз биринчи маалыматтык каналдын иш илгери программасын түз эфирде көрүп жатасыз. Биз өлкөнүн социалдык, экономикалык, саясий, маданий жашоосундагы маанилүү маалыматтарды так жана ыкчам жеткирүү аракетиндебиз. Жол кыймылынын бир нече эрежелерин бузуу боюнча айыптын көлөмү азайды. Тиешелүү мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ага ылайык айрым эрежелер бузулса айып пулдун көлөмү 3000ден 1000 сомго чейин төмөндөтүлөт. Алардын ичинде кайсы айып пулдардын түрү бар? Кабыл алынган мыйзам боюнча мурдагы айып пулдарды жаңы мыйзамдагы баа менен төлөсө болобу? Кененирээк жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын расмий өкүлү Тилек Которовдон маек алабыз. Тилек Арсыбекович, арыбаңыз студияга кош келиңиз. Мынакей кечээ президент мыйзамга кол койду. Бул айып пулдардын айрым түрлөрүнө баягы нарыкты азайтуу боюнча. Кайсыл түрлөрүн азайтылды ушундан? Бул жерде бузуулар кодексинен 123 беренесиндеги жанакы жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жол жүрүү бөлүктөрүнүн чийиндеринин талаптарын аткарбоо, токтоо жана токтоп туруу эрежелерин бузуу, коопсуз дистанция интервалдарды сактабоо, светофордун тыюу салынган же болбосо жөндөп турган кызматкердин жөндөсүнө баш ийбөө, жанакы токтоп туруу стоп линиясына токтоо эрежесин бузуу, карама каршы тилкеге чыкпай туруп кууп өтүү, маневр жасоо эрежелерин бузуу жана ошондой эле жана жанакы тышкы жарык берүүчү баягы приборлорду колдонуу сыяктуу ушул эрежелерге мурунку 3000 сомдук айып азыркы учурда биринчи категориядагы 1000 сомдук айыпка түшүрүлдү. Ошондой эле жанакы биздеги башка унаанын номерин же болбосо жазалма жалган номерлерди тагып жүрүү бул жоруктар кодексине өткөрүлүп, мунун айыбы тескеринче 10.000 сом, мурунку 10.000 сомдук айып азыр 20-30.000 сомго чейин көтөрүлдү. Эми мына бүгүнкү күндө демек ушул сиз жогорудагы атаган айыптын түрлөрү бул биринчи категорияга которулганга чейин 3000 сомдук баягы нарыктагы айып болчу да, ошондо 3000 сомдук айыптар жеңилдетилип 1000 сомго түшүрүлдү. 1000 сомго түшүрүлдү. 1000 сомдук айыптардын наркы кандай болду? Аларга киргизилген жок өзгөртүү? Болгон ушул ушул берененин ушул эле көрсөтүлгөн бөлүгүнө өзгөртүү киргизилди. Калган бузуулар кодексинин беренелери ошол боюнча эле калды. Кандай болсо ошол мурунку шарты менен эле төлөнөт. Эми бул деген дагы баягы калктын суранычы, калктын сунушун эске алуу менен баягы айып пулдун наркы азайтылып отурат да. Анан бүгүнкү күндө дагы бир маселе, бирок мисалы мурдагы жол эрежесин бузган айдоочулар буга чейин жаңы мыйзам кабыл алынганга чейин төлөбөй жүргөндөр бар да. Мына ошолор жаңы мыйзамдын негизинде жаңы нарк менен төлөсө болобу? Ооба, сөзсүз түрдө. Мына мисалы үчүн буга чейинки ушул 3000 сомдук айып салынган, бирок төлөнө элек боло турган болсо, сөзсүз түрдө азыркы учурда жаңы өзгөрүү менен 1000 сом айып салынып, 1000 сом өлчөмүндө айыптарын төлөй алышат. Алардын туумдары кандай болот? Мурун эгерде колдоруна баягы токтомдорду алып, буга чейин баягы токтомдун туумдары өсүп кете турган болсо, туумдар дагы төлөнөт, бирок туум 1000 сомдук туумдардыкы 1000 сом өзгөртүлгөн туумга карата төлөнөт. Бүгүнкү күндө мына ушул биринчи категорияга которулгандан кийин, айып пулдун наркы азайгандан кийин баягы сиздерде 15 күндүн ичинде төлөсө жеңилдик 50% бар деген дагы мыйзам бар эмеспи? Мына ошол аткарылабы? Бул беренеге дагы ошол 15 күндүн ичиндеги баягы 50% арзандатуу каралат сөзсүз түрдө. Эми Тилек Арсыбекович, эгерде сизде маалымат бар болсо, бүгүнкү күндө ушул канча 1000 айдоочу айып
пулдун баягы наркын төлөгөнгө жетишти, канча пайызы жетишти, канчасы төлөй элек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Маалыматка таяна турган болсок, мониторинг борборунун маалыматына жараша азыркы учурда 50ден ашык пайызы айдоочуларыбыз айып пулун төлөшкөн. Андан калган жарандарыбыз кээ бирөө баягы унааларын башка бирөөнө катталып, анан кийин өзү башка бир жаран айдап жүргөнүнө байланыштуу же болбосо дагы башка шарттарга байланыштуу төлөбөй жүргөндөр бар. Бирок эми ушул арзандатуу болгондон кийин биздин жарандарыбыз активдүү баягы өзлөрүнүн мурунку жол эреже бузган айыптарын төлөшөт деген ойдобуз. Эми мына бүгүнкү күндө дагы бир маанилүү маселе бул баягы көпчүлүк айдоочулар атайын борборлорго барып да мына сиздерге кайрылып атышпайбы? Баягы өздөрү бузган эреже менен макул эмес дегенди далилдешипчи. Бүгүнкү күндө алар канчалык көп болуп атат? Мисалы, ошол айып бул эреже бузгандардын канча пайызы өздөрүнүн баягы эреже бузганы менен макул эмес болуп кайрылып жаткандар болот? Туура айтасыз. Бул жерде бизде мониторинг борборунда башкача айтканда Бишкек шаарынын Максим Горький көчөсү 20 дарегинде 1-кабатта ушул бизде жарандардын кайрылуусу менен иштөө бөлүмү бар. Бул жерге бир гана барып кайрылбастан баягы телефон аркылуу да, кыска 100 номер аркылуу да аябай көп жарандарыбыз кайрылат. Ал эми биздин баягы ушул жол эрежесин бузганга макул эмес айдоочуларыбыз дагы барып ал жерге кайрылган маалда ал жерде отурган биздин кызматкерлер баягы кыска видеолордон ушул жол эрежелерин бузууларын боюнча далилдерди келтирип бергенден кийин көпчүлүк айдоочуларыбыз көргөндөн кийин мойнуна алып калышат. Ал эми эгерде баягы мойнуна албай ошондо дагы каршы боло турган болсо, алар ошол жерден арыз жазып, анан атайын комиссия карап, эгер чындыгында эле баягы эреже бир башка бир жөөлүү жолдор менен баягы бузулган болсо, аны жокко чыгарып, мисалы үчүн тез жардам катары бир ооруну бир жакка жеткирип баратып, бир ошол жол эрежесин бузуп ала турган болсо, ал жаран ошол эки жерге ошол убакта, ошол күнү, ошол маалда ушинтип ушул жерге оору жеткиргем деп өзүнүн далилдерин бере турган болсо, сөзсүз түрдө анын арызы каралып, токтому жокко чыгарылат. Жалган жана жасалма номер тагып жүргөндөргө тескерисинче айып пулдун көлөмү көбөйтүлүптүр. Бүгүнкү күндө ошондо 20 миңден баштап 30 миңге чейин төлөп калышы мүмкүн. Анан айдоочулук укуктан дагы ажырашы мүмкүнбү алар, же жөн эле акчалай айып салынат? Булар азыркы учурда жоруктар кодексине киргизилди. Жоруктар кодексине киргизилип, биздин атайын кызматкерлерибиз карап чыгып, эгерде баягы шарты келе турган болсо, сот органдарына чейин жибергенге укуктары бар. Эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын баягы кызматкерлери, инспекторлор деп коелу, бүгүнкү күндө баягы шаар ичиндеги текшерүүлөрү, рейдтик иштери кандай жүрүп жатат? Маал менен болуп атабы андай нерсе? Биздин кызматкерлер жалпы республика боюнча ошондой эле шаарда, Бишкек шаарынын аймагында азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, жаңы патрулдук милиция кызматы ишке кирип, Бишкек шаарынын 4 районунда тең иш алып барып жатышат. Булардын азыркы учурда кызматы аябай жүйөлүү, аябай кооптуу, жакшы кызмат болуп атат. Ар бир жерде патрулдук, профилактикалык түрдө патруль жасап, ошол эле учурда коомдук коопсуздукту дагы, жол коопсуздугун да бирдей алып иш алып барып келатышат. Азыр жемиштүү болуп баштады десек болот. Себеп дегенде мына жалпыга маалымдоо каражаттарынын дагы байкалып атат. Булардын иштери кай жерде кандай ошол тазалоо иштерин, кандай иш алып барып аткандарын бүт бартын көрүнүп жатат. Дагы бир маанилүү маселе бул Бишкектин көпчүлүк баягы көчө кесилиштеринде, ири көчөлөрдүн кесилишинде, мисалы кечинде жана эртең менен калк жумушка баратып жана үйүнө кайтып аткан учурда баягы орусча айтканда мындай бир искусственный пробки деп коюшат го, же болбосо жасалма тыгындар болгон учурда, ошол учурда
канчалык көзөмөл күч болуп атат? Бул жерден өзүңүздөр билесиздер, ушул унаалардын көптүгүнө ошондой эле байкыл эртең менен сиз айткандай эртең менен жумушка ушул шаардын чет жактарынан да көп Бишкек шаарына жумушка келген жарандарыбыз бар. Ошол маалдарда бизде тыгындар пайда болуп атат, бирок тыгындар пайда болгону менен ошолордун жөнгө салуу боюнча ушул жанакы өзүңүз айтып кеткен жаңы кызматтын кызматкерлери баягы эртең менен маалда, кечки маалда жана түшкү маалда да канча мынча ошол тыгындар пайда болуп калып атат. Баягы тамактанууга чыккан маалында ушул 3 маалда ушул тыгындар болгон жерлерди анализ жасап, ошол жерге кызматкерлер туруп кол менен жөндөө иштерин жүргүзүп жатышат. Эми Тилек Арсыбекович, дагы бир суроо да, бул баягы канчалык чын төгүнү, канчалык бышык экенин мен билгим келип атат. Интернетте бир ушундай маалымат окуп калдым. Бул албетте жалган деп мен ишенем. Баягы Коопсуз шаарынын алкагындагы айып бузгандарды байкоочу камералар караңгы киргенде, түн киргенде иштебей калат экен деген дагы. Жок, бул жалган. 24 саат демек иштейт. 24 саат иштейт. Аба ырайынын кандай шартына карабастан, негизи түнү менен да, түнү да күндүз да тартканга мүмкүнчүлүктөр бар. Демек кар жааса дагы, жаан жааса дагы, аба ырайынын кандай шарты болбосун 24 саат бою камера байкоо салып турат. Байкоо салып турат. Сизге рахмат, студияга келип маек куруп бергениңизге. Ишиңизде ийгилик болсун, арыбаңыз. Урматтуу теле көрүүчү, айып пулдардын наркы азайды. Тиешелүү токтомго президент Сооронбай Жээнбеков 16 январда кол койду. Мына ушул айып пулдун наркы кайсыл эреже бузуулардын түрлөрүнө азайды. Биз кененирээк маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын расмий өкүлү Тилек Оторовдон маалымат алдык. Бул иш илгери программасы. Биз алга кадам таштап, жаңылыктар топтомун алдыңызга сунуштайбыз.